Москва шаарындагы мекемештер сиздерге Казакстанга кирди чыкты кызматын көрсөткөн Сапар мырзаны сунуштайбыз. Көп жылдык тажрыйбага ээ айдоочу сиздерди салону жылуу, жумшак, таза жабдуулар менен жабдылган комфорт унаада алып барып келет. Документиңизди кара тизмеде бар жогун текшерип, өзүбүз без пересадка алып келип чыгабыз. Биздин дарек метро Павелецкая төмөндөгү номерге 24 саат бою чала бериңиз. Плюс 7936 253 90 52. Сапарга чалда таза кирди чыктыны колуңа ал. Абакта төрөгөн келин үй камагына чыкты. Алдамчылыкка айыпталып 2022 жылдын декабрь айында Свердлов райондук соту тарабынан 6 жылга эркинен ажыратылган келин үй камагына чыкты. Аны үй камагына чыгаруу чечимин Бишкек шаардык соту чыгарган. Белгилей кетсек, буга чейин жактоочу Замир Жошев сот залында жаңы төрөлгөн ымыркай менен келген аялдын сүрөтүн жарыялаган. Анын айтымында келин алдамчылыкка айыпталып 2022 жылдын декабрь айында Свердлов райондук соту тарабынан 6 жылга эркинен ажыратылган. Ал Дордой базарында иштеп, жогорку пайыз менен алган акчасын кайтара албай калган үчүн кош бойлуу кезинде камалып, ошол жакта 15 февраль күнү көз жарган. Үйүндө күйөөсү менен жашы 7 элек дагы 6 баласы калган. Жактоочусу өкүмгө макул болбой шаардык сотко даттанган. Булак супер кежи. Качып чыгам деп Бишкекте өспүрүм кыз 4-кабаттан кулап түшкөн. Бишкекте окуучу кыз 4-кабаттан кулап түшкөн. Ленин райондук милициясынан билдиришкендей 2 мартта саат 22:49 чамасында милиция кызматына Жалкичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринен өспүрүм кыз кулап кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Жерине ыкчам тергөө тобу барган. Алгачкы алынган маалыматка ылайык 13 жаштагы кыз үйүндө жалгыз болгон жана үй бек болгон. Ал курбулары менен сейилдөө үчүн үйдөн качып чыгууну көздөп, балкондон түшөйүн деп жатып кулап кеткен деп айтылат маалыматта. Өспүрүм кыз учурда ооруканада. Аталган факты каттоого алынып, соттук медициналык экспертиза дайындалды. Булак Назар Ньюс кежи. Муфтият Ороз айынын болжолдуу датасы тууралуу тарап жаткан маалыматтарды четке какты. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы WhatsApp жана башка мессенджерлерде тарап жаткан Орозонун башталышы тууралуу маалыматты четке какты. Муфтияттын маалымат кызматынан Орозонун так датасы белгилене электигин айтышты. Азыр так датасы белгилүү боло элек. Болжолдуу датасы 23 мартта деп да айта албайбыз. Ал күндөн мурун же кийин болуп калса, элди адаштырган болуп калабыз. Так белгилүү болмоюнча бир нерсе деш кыйын. Белгилүү болор замат кабарлайбыз деп билдирди муфтияттан. Ар кайсы өлкөлөрдүн дин кызматкерлери быйыл Ороз айынын 1-күнү 23 мартка туура келерин билдиришүүдө. Бирок белгиленген датадан бир күн эрте же кеч башталышы мүмкүн. Булак супер кежи. Президент айдоочуларга карата айып пулдардын жогорулашына байланыштуу комментарий берди. Кыргызстанда эми мындан ары 1 жылдын ичинде 3 жолу жол эрежесин кайталап бузган айдоочулар кайрадан экзамен тапшырууга жөнөтүлөт. Ошондой эле мас абалында рулга отурган айдоочулар 1 жылдан 3 жылга чейин унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Мындай эрежелер ушул жылдын 8 мартынан тарта күчүнө кирет. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы катаал эрежелер тууралуу расмий маалымат тараткандан баштап социалдык тармактын колдонуучулары арасында ар кандай талкуулар болуп жатат. Эреже бузгандар үчүн каралган жазалардын катаалдашына байланыштуу президенттин пикирин билдик. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Саламатчылык. Учурда социалдык тармактын колдонуучулары жол кыймылынын эрежелерин бузгандыгы үчүн каралган жазалардын катаалдашын кызуу талкуулап жатышат. Бир катары нааразычылык билдиришүүдө. Көпчүлүгү мас болуп айдагандарды катуу жазалаш керек, бирок 3 жолу эреже бузсаң кайра сынак тапшырасың дегени аша чапкандык. Бул коррупциянын гүлдөшүнө алып келет деген ойлорун ортого салууда. Негизи эле жол кыймылынын эрежелерин бузгандарга жазаларды күчөтүүгө сиздин пикирди уксак жакшы болот. Ким болбосун жол эрежесин бузбай айдаш керек. Элдин баары ошого көнүшү зарыл. Бул мен үчүн же Акылбек Жапаров үчүн эмес, өздөрү үчүн да. Акылбек Жапаров бюджетти толтурам деп айыптарды көтөрүп жатат деген сөздөрдү окуп калып жатам. Айып пул менен бюджет толбойт. Бюджет салык менен бажыдан толот. Бул айып пулдар биздин бюджет үчүн деңиздин бир тамчысы сыяктуу эле. Кеп андай эмес.
кеп башкада болуп жатат. Жыл сайын авариядан каза болгон жана майып болуп калган жарандарыбыздын саны көбөйүп баратат. Жаш балдарыбыз каза болуп кетип жатат. Каза болгондордун санын уксаңар, согушта дагы мынча каза таппайт. Мисал келтире кетейин. 2020-жылы 6126 жол кырсыгы катталып, 754 адам каза болуп, 9227 адам майып болуп калган экен. Ал эми 2021-жылы 7438 жол кырсыгы катталып, 869 адам каза болуп, 11370 адам майып болуптур. 2022-жылы болсо 7040 жол кырсыгы катталып, 690 адам каза болуп, 11049 адам майып болуп калган. Эми жашы жете элек балдарыбыздын каза болгондугу тууралуу маалыматтарга токтолоюн. 2020-жылы 93 бала каза болуп, 1456 бала майып болуптур. 2021-жылы 111 бала каза болуп, 2175 бала майып болуп калган. 2022-жылы 103 бала каза болуп, 2226 бала майып болгон. Ал эми мас абалында айдап жүргөндөрдүн кесепетинен каза болгондор боюнча айтсам, 2020-жылы 467 кырсык катталып, 62 адам каза болуп, 451 адам майып болуп калган. 2021-жылы 458 кырсык катталып, 56 адам каза болуп, 768 адам майып болуптур. 2022-жылы 422 кырсык катталып, 39 адам каза болуп, 742 адам майып болуп калган. Мына ушунун баары жол эрежесин билбей, билсе дагы эрежени сактабай айдагандардын кесепетинен болуп жатат. Акыркы 30 жылда айдоочулук күбөлүктөр туш келди сатылып келгенин билебиз. Бул эч кимге жашыруун деле эмес. Мен депутат болуп жүргөн мезгилде 16-18ге чыккан балдарына ата-энелери айдоочулук күбөлүктү белек кылып жаткандарына көп күбө болгом. Азыр ошолордун баары эл арасында машина айдап жүрүшөт да. Албетте жол эрежесин толук билишпейт. Анткени ата-энеси күбөлүктү сатып берген. 2020 жылга чейин айдоочу күбөлүктөр сатылып келген. Азыр андай жок. Ким экзамен тапшырса алат, тапшыра албаса 1 ай, 2 айдан кийин кайрадан тапшырып жүрүп, качан гана өзү тапшыра алганда алат. Адам баласы бар жерде баары болот экен. Айрым бир тааныштарын өткөрүш үчүн кошуна бөлмөдө туруп алып, экзамен тапшырып жаткан кишиге дүрбү же аралыктан башкаруучу компьютер аркылуу жардам берем деп кармалып жаткандар да бар. Билесиздер, бирок биз бара-бара баарын ордуна коюп, өнүккөн өлкөлөрдүн деңгээлине жетишүүгө аракет кылышыбыз керек. Антпесе кантип алдыга жылабыз? Мен жол эрежесин бузушум керек. Айып пулду азыраак кылгыла деген дагы талаппы? Тескерисинче 2-3 эмес 5 эсе көтөргүлө деп чыгыш керек эле көпчүлүк эл. Себеби жогоруда мен айтып өткөн майып болуп калган адамдардын көпчүлүгүн мындан ары мамлекет багабыз. Тагыраагы элдин эсебинен багабыз. Жөлөк пулдар берилип жатат. Бакканынго мейли багабыз. Көп адамдарыбыз каза болуп кетип жатпайбы? Ошол жагы өкүнүчтүү. Мен акыркы 3 жылдын статистикасын эле мисал келтирдим. Канчалаган үй бүлөлөр ондогон жылдардан бери жакындарын жоготуп, зарлап олтуруп калышты. Ошондуктан 3 жолу эреже бузгандар кайра экзамен тапшырат дегенди толук колдошубуз керек. Эгер жол эрежесин мыкты билсең, дароо тапшырып чыгып кетесиң, билбесең үйрөнөсүң. Күбөлүктү сатып алгандар ошентип оңолот. Анын эмнеси жаман? Мындан сырткары, айрым байлардын балдары ылдамдык 100 деп көрсөтүп турган жерден 240 менен айдап келгенин көрүп жатабыз. Эч жакка шашпаш керек. Шашкан шайтандын иши дейт. Акырын айдасаң, бар жүжениңе ашып кетсе 5-10 мүнөт кечигип барарсың. Андан эч нерсе өзгөрүп кетпейт. Жол эрежесин сактап айдасаң, өзүңдү да сактайсың, башкаларга да коркунуч келтирбейсиң. Бир келген өмүрүңөрдү сактагыла. Башкалардын өмүрүнө коркунуч келтирип, залал келтирүүгө себепчи болбогула. Сурообузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге да рахмат. Булак кабар KG. Россиянын президенти Владимир Путин Коопсуздук кеңештин туруктуу мүчөлөрү менен ыкчам жыйын өткөрүп жатат. Бул тууралуу Кремль кабарлады. Путин объектилердин антитеррордук коопсуздугун талкуулоону сунуштады. Бүгүн сиздер менен өтө маанилүү маселени карайбыз. Тагыраагы укук органдарынын көзөмөлүндөгү объектилердин антитеррордук коопсуздугу каралат. Докладчы Ички иштер министри деди Россиянын башчысы. Булак Спутник KG.